Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун жарлыгына ылайык жарыяланган Кыргыз Республикасында аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата Кыргыз Өзбек университетинде «Балдар биздин келечегибиз» аталышындагы атайын жумалык онлайн режимде уюштурулду. Быйылкы жарыяланган жылдын алкагында биздин окуу жайыбыздын ректору профессор Чаткалбай Кенебаевдин демилгеси менен, окуу жайдын бириккен профсоюз комитетинин колдоосу менен биздин окуу жайда эмгектенген көп балалуу энелерди, ошондой эле окуу жайыбыздын кызматкерлеринин балдар үчүн онлайн кароосуна «Балдар биздин келечегибиз» деген жана ошондой эле шаарыбыздагы көз азиздер жана көз азиздерди окуткан атайын мектептин катышуучуларынын кароосуна катышкан, мына ушул активдүү катышкан биздин ошол атайын мектептин окуучуларынын дагы сыйлоо жагы бизде каралды. Эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата Кыргыз Өзбек университетинде уюштурган жумалыктын алкагында «Балдар биздин келечегибиз» аттуу таланттуу балдардын кароосунагында атайын түзүлгөн калыстар тобунун чечими аркылуу жеңүүчү деп табылган балдар университеттин жетекчилиги жана профсоюз уюмунун баалуу белектери атайын дипломдор менен сыйланышты. Башка окуу жайларга караганда биздин Кыргыз Өзбек университети мына карантин убагында жаш балдарга көңүл буруп, мындай конкурстарды уюштурганга Ранбаев, Чаткалбай Кенебаевге терең ыраазычылык билдиребиз агай. Эл аралык балдарды коргоо жумалыгынын жүрүшүндө Россиянын Оштогу илим жана маданият борбору менен Кыргыз Өзбек университети биргеликте орус тили күнүнө карата белгилүү орус акыны Пушкинге арналган «Акын тирүү, гений өлбөйт эч качан» аттуу онлайн конкурсуна активдүү катышып, жеңүүчү катары табылган Оштогу көз азиздер жана көрүүсү начар балдардын атайын мектеп-интернаттын окуучуларына университеттин жетекчилиги жана профсоюз уюмунун атайын белектери, дипломдор жана акчалай сыйлыктары тапшырылды. Мугалимдер коллективи, жалпы коллективдин атынан чоң таазим сиздерге. Ошону менен катары эле эл аралык балдарды коргоо күнүнүн алкагында Кыргыз Өзбек университетинин эмгектенген көп балалуу үй бүлөлөргө университеттин жетекчилиги жана профсоюз уюму материалдык жардам көрсөттү.